Жогорку Кеңештин бюджет, экономика жана фискалдык саясат боюнча комитети Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда республикалык бюджетти талкууга алышты. Тактай келгенде 2022 жылдын аткарылышы боюнча бюджеттин көрсөткүчтөрү кандай болду? Бул параметрлерди тактап берүү үчүн студияда кабыл алып жаткан мейманыбыз Жогорку Кеңешке Ленин шайлоо округу боюнча Бишкек шаарынан депутат Жаныбек Болотбекович Абиров студияда. Кош келдиңиз. Рахмат. Ушул параметрлер боюнча алганда биз дайым эле бюджетти дефицит, профицит деп айта беребиз. Көбүнесе таңкыстык эмнелерден улам келип чыгат экен? Бул жактан биринчиден бүгүн биз өзгөртүүлөрдү карадык. 2022 жылы уже акыркы өзгөрүүлөр деп айтсак болот. Анан алардын өзгөртүүсүндө биздин Кабмин алар айтып атышат 35 миллиарддын тегерегинде биздики дефицитибиз бар депчи. Себеп көбүнчөсү 2022 жылы бюджетти кабыл алгандан кийин кичине параметр туура эмес болуп калды деп айтып атышат. Биринчи бажы кызматы боюнча. Анан Минфин дагы бүгүн көп нерсени айтты. Каржы министрлиги бажы кызматы боюнча кичине жетекчилерден дагы көп нерсе болду. Bir жылдын ичинде 3 жетекчи алмашылды. Ошол себептен бүгүн Акылбек Сөмбекович айта кетти. Декабрь айында жылдын жыйынтыгы менен сөзсүз карайбыз, чараларды көрөбүз. Балким ошо бажы кызматынын жетекчиси кетет деп менин оюмча кетиш керек. Божомолдонгон план ошондо аткарылбай калды. Аткарылган жок. Салык кызматы боюнча жеке менин оюм жана баам жакшы ишти алып барышты. 160 миллиарддын тегерегинде чогултуп атышат салык кирешеси. Биз негизи ар бир мамлекет салык менен көбүрөөк салык менен болуш керек, бажыдан эмес. Себеби бул импорт болуп атпайбы бажы жагынанчы. Ошол үчүн биз салык жагын сөзсүз менин оюмча Акылбек Сөмбекович түшүнүп атат, көмүскө экономикасын ачыкка чыгарыш керекпиз. Ошо 2-3 жылдын ичинде бизде чоң максат турат. Бул ККМ, электрондук счет фактуралар болуш керек сөзсүз. Аларды ачыкка чыгарыш керекпиз да көмүскө экономикасын. Сөзсүз ошо иштер прям 70%га Кудай буйрса 70%га чыккандан кийин эле биздин бюджетибиз триллионго чейин жетет деп ойлойм. Демек өзүнө өзү каржылоо маселеси чечилип калат. Ошол эле учурда 2022 жылдын аткарылышы боюнча маселени караганда кокустуктар болуп кетти, Баткен окуясы болду, дагы башка чыгашалар болду да, бул жагын кантип иретке салса болот экен? Бул жактан тез эле иретке салыш өтө кыйын. Баткен окуясына биз Кабмин тараптан жана Жогорку Кеңеш депутаттары тараптан менин оюмча жакшы эле көңүл бурулуп атат. Бирок тилекке каршы үйлөрдү салганы, курулуш жагы кичине начар болуп атат, ачык эле айтып коюш керекпиз. Бул жактан Кабминдин 1-2 сунуштары бар, анан уже колдоп баштады. Бул жактан предпринимательдерди аларга жардам берүү, анан дагы пайызсыз кредиттерди берүү. Бул жактан сөзсүз Баткен областы 3 районду биз колдош керекпиз. Бирок тилекке каршы 2 айдын ичинде бюджет тараптан 18 миллиарддын тегерегинде Баткен жака коргоо биздин министрлигине көбүрөөк мына эмелерге бөлүнүп кетти да. Ошол жагынан кичине менин оюмча кошуп кетиш керекмин да. Азыр биз кем өзбек кыргыз чек арасын Кудай буйрса чечтик. Кудай буйрса кыргыз тажик чек арасын чечкенден кийин биз уже байрактарды албай, ок дарыны албай, биз жалаң эле өнүктүрүүгө ошо каражаттарды жумшаш керекпиз да. Ошо сөзсүз биз чек ара маселесин чечиш керекпиз. Андан кийин биз өнүгүү жолго уже чыгабыз да. Ушул Баткендеги туруктуулук маселесине келгенде эркин экономикалык аймак деген түзүлүш керек дечи эле иштеп атабы, иштесе кандай киреше алып келет? Менин оюмча азыркы учурда иштей элек. Бирок 23 жылы Акылбек Сөмбекович айта кетти, ошо эркин экономикага сөзсүз зона болуш керек да. Бул жеңилди биздин эмелерге, предпринимательдерге регионду өнүктүрүү үчүн сөзсүз ал керек, сөзсүз керек. Мына азыр эгерде курулуш иштерине элге колдоо болсун десек, пайызы жок насыя бере турган болсок, ал эми буга чейин
насыяларды алып алгандар, мүмкүн алар түшүмүнө ишенип отургандар, же мал чарбачылыгынан тапчу кирешеси менен ушул алынган насыяны жабам деп турганда кырдаал мындай болуп кетти. Аларга кандай жардам көрсөтөт? Бул жактан менин оюмча механизм сөзсүз табылат. Бул жакта пролонгация деген бар нерселер. Анан көбүнчөсү алар насыяларды алган биздин эле мамлекеттик банктардан көбүнчөсү эле алат да. Керемет, РСК банктардан, Айыл банктардан. Ошол үчүн менин оюмча каникул сөзсүз карап чыгабыз. Сөзсүз караш керек, карайбыз да. Ошол эле жогорку кеңештин бюджетине келгенде, мисалы башка мамлекеттик структуралар менен салыштыра келгенде, жогорку кеңештикке кыйла азыраак деп айтышат. Бул боюнча дагы маалымат алсак болобу? Болот. Вообще негизи менин оюмча туура эмес мамиле бул жагынан кичине түзүлүп атат. Себеп азыр дагы вот биздин дагы жогорку кеңештин радиосу силердин ачылышы менен дагы куттуктайм. Бул жактан сөзсүз кичине буга чейин же төрагабы же управ делами кичине туура эмес кадамга барышкан. Менин оюмча жана радио анан да канал дагы иштеш керек. Бул жактан биздики 7.000 калк болгону менен менин оюмча 5 миллиону сөзсүз саясатта аралашып жүрөт, дайыма просмотр көрүп атышат, кызыгып атышат, эмне болуп атат жогорку кеңеште. Ошол үчүн биз дайыма тыгыз байланышта биздин жарандар менен болуп туруп, дайыма жеткирип туруш керекпиз туура маалыматты. Анан бир эмеси мен кичине менин оюмча туура эмес мамиле болуп атат. Себеп мисалы келтирип кетейин. Бул жакта 90 депутат жаңы чакырылыш 7-чи келгени менен 80 бирөөнө өзүнүн кабинеттерин өзү ремонтту кылып атышат. Бул дагы жардамчыларына бирок министрлер келгени менен алар жумушка барганы менен алар өкмөттөн, республикадан бюджеттен сурай беришет да, ошону ремонт кылып бергиле, тигини кылып бергиле. Көбүнчөсүн биз өзүбүз ремонт кылып эле аракет кылып атабыз. Анан салыштырып көрсөк, биздики бюджеттен 700 миллиондон тегерени болот, а башкалардыкы 1,5 миллиарддан ашып кетип атат. Ошол үчүн бюджет комитетинин мүчөлөрү дагы отдельно биз сүйлөшүп аткан ошол маселени көтөрүп атабыз. Кудай бурса менин оюмча азыр экинчи окууда ошону карап чыгабыз дагы бир жолу. Рахмат атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Рахмат, силерге чоң рахмат. Урматтуу радиочулар, сиздер өзүңүздөр уккандай, бюджет, экономика жана фискалдык саясат боюнча комитет бул жолку отурумунда 2022 жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча маселени карады. Алдыдагы жыйындардын жүрүшүн дагы сиздерге парламент радиосу Түз ободо тааныштырмакчы. Студияда жогорку кеңешке Бишкек шаарынын Ленин райондуки шайлоо округунан депутат Жаныбек Абиров болду. Саламатта калыңыздар.